Кош бойлуу мезгилинде боордун касиеттери, функциянын касиеттери бузулганда мындай организмге зыян тийгизиши мүмкүн. Бирок баардык эле гепатит Б менен ооругандар кош бойлуу учурунда зыянын тийгизет деп айтуу бар дагы кооптуу болуп мындай белгиленет. Себеби гепатит Б менен ооруган аялдар деле төрөшүп жатат. Бирок дайыма обследованиеде болуп туруш керек. Боордун функцияларын АСТ, АЛТ деп коет, анан вирусный нагрузка, титр деген ошолордун баардыгын текшерип турат да, ошого жараша да болот. Вирусный гепатит менен кайсы учурда ооруду? Эгер кош бойлуу болуп турган мезгилде ооруса, аборт жасашка туура келет. Себеби бул гепатит Б жуккандан кийин 6 айдан кийин билинет да, белгилери чыгат. 6 айдын ичинде вирус кирип, боорду жанагындай поражать эткен мезгилде боюнда болуп калса дагы балага өтүп кетиш деген көбүрөөк ыктымал болуп эсептелинет. Дагы боюнда бар мезгилде жана биринчи 3 айлыгында жугуп кала турган болсо да, действительно бул балага коркунуч туудурат. Эгер бессимптомно деп коет, кээ бир аялдар, мисалы аял киши ооруганда бул өзүнүн гепатит Б менен ооруганы деле сезилбей өтүп кеткен учурлар болот. Вирусный гепатитте так симптомдору бар болуп, клинический симптомдору бар болуп ооруган мезгилде билинбей калышы да мүмкүн да. Кээ бирлердики мындай бессимптомно, жана саргайбай, уйкусу келбей, вирусный гепатиттин симптомдору ушуларда: адам саргайып кетиши мүмкүн, зара саргайып кетиши мүмкүн, чоңго барганда агарып кетиши мүмкүн, бирок уйкусу келип, шалдырап, температурасы көтөрүлүп, кээ бир адамдардыкы анысы жок эле өтүп кетет. Ошондуктан өзүнүн вирусный гепатит Б менен ооруганын билбей калгандар бар. Бирок ошон үчүн боюн кош бойлуулуктардын учурунда 12 жумага чейин бизде жана канды, бессимптомный бактериурия деп коет, бөйрөктүн жанагы зара чыга турган жолдордун баардыгын изилдейбиз. Ошол мезгилде ушу гепатит Б'ныкын дагы кээ бир учурларда изилдегенге туура келип калат да. Эмчек эмгизген мезгилде балага өтүп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан биз инфекционист менен сөзсүз түрдө гепатолог менен мындай кошумча кеңештерди алып туруп, анан төрөттү дагы өзү төрөйбү, же болбосо операция жолу менен төрөйбү, же болбосо баласын эмгизгенге болобу же болбогонун сөзсүз түрдө кеңештен кийин гана жазайбыз.